Başladım. Atma deseniz. Төртеле саат окуйт балдар. Ашып кетсе. Аны деген кремлевдик ортосунда аябай убакыт ысык болуп жарымыз ичпей эки печенье бизге өкмөттүн чайы почкан аны жетет бизге ошол. Бизге ысык тамак бергени өкмөттүн жана нан сүйкөлүп май сүйкөлүп берген наны жок, булочкасы жок, чай менен нан эле калды. Ал нан чайды да биздин актан алат. Ошону ар бир класс өзүнүн классы менен подпись чогултса, аны общий мектеп көтөрсөк, ал мисалы азыр школдун директорун кетти. Tamam ol, mekteplerdeki akça çoğultuları boyunca narazılık aksiya oluyor, ata-eneler Zaten Antonovka ayılındayız. Tamam, eti dele çok güzel. Boş eti de tamam. Ayemi içken ıslakanı tuvaletine kaydı. Hayır, kızlar. Burayı soğuk ben balamı kızlar hazır Volgo'nun Yaşırvay qayсы жерде кече собрание болгондо Айгүл Жамбердиевна айтты, биз охранага былтыр 2000 сом болчу, быйыл болгону 3000 сомго көтөрүлдү. Техничкалардын айлыгы 2000 сом. Кимин келип кол жууп бересиңер охранага? Биз жумушка алабыз деди. Биз балдарга 20 сомдон айына акча чогултуп атабыз азыр данный время. Айлыгын көтөрсүн, техничкалар келип иштейт да. Жумушу жок, канча ата-эне жүрөт, энелер жүрөт. Ата-эне берген акчаны техничка жан талашып иштешет. Эки эле техничка, ал орус аялдар, араң эле басып жүргөн аялдар, ал жетише албайт. Эме лестницаны чалышып, бир коро кой келаткандай да, туалетинен жанагы чыласын басып школго келет. Берисменде канча бала бар. Былтыр бир кыз бир бала түшүп кетти мурдагы жылы. Былтыр бир кыз түшүп кетти туалетке. Туалетке түшүп кетет деген эмне жакшылыгы? Туалетке түшүп кетти. Анын эшик салып койсо деле болот, жыйнап койсо деле болот. Хоть в крайнем случае нанять можно кого-то сделать. Страшный мындай туалетке эшиги жок. Кыздар балдар барат. Бул это беспредел. Бул эмне болуп кандай болуш керек? Это беспредел. Ошол требовать этебиз. Берген акчанын отчетун алыш керек директордон. Жооп бериш керек. Жооп берди. Анан кийин кеткениңде айтыш керек. Переводни анан кеткениңде. Бошоткунуң местаны. Жейсин. Башка эмне иш кылып атасың? Анды гимназия местасын бошотуп бересиң. Башка директор келсин, каалаган директор келип иштеп берип, келечек школубузду жакшылап келгени биздин школго кирди, келечек ком деген. Мурун уктуңар беле келечекке төлөчү эле. Жок экен интернетте келечек деген жок, кыздар. Төлөнбөчү да. Деген биз эмнеге ешкимден бери мына төлөп келатабыз, кырылышып келатабыз. Отчет бер десек, бербей келатат. Мына бербей келатат. Кыздар 500 сомдон унутуп атам. Келгенде экине береме 500 сомдон дегенде бербей эле койсок бу десек, директор бербесеңер балдарыңар окубайт деп отложили деланы. Анан 500 сомдон ар бири элестеткиле канча болот. Бергенден кийин анан ала баштады. А 500 сомдун аягы каяка кетти? Кечиресиз, ошо 500 сомду эмнеге деп сурады? 500 сомду, чтобы балаңарды окууга киргизиш үчүн, чтобы ваши дети учились в нашей школе деп. Квитанция бердиби? Анан квитанция деген жок, эчтеке деген жок. Анан ар бир үйдөн извините 500 сомдон деген бул не деген акча? Келечек комдон алып, квитанция алдыңарбы? Алган ата-энелерге берген ата-энелерге берди, бербегендерге жок, квитанциясы жок. Ал акчанын дайыны ага кетип атат. Кече ошо келечек коому деген эмне болгон коом экен? Түшүнбөйбүз, бизге түшүндүрүп да беришкен. Мындай болуп атат да. Айтпаңызчы. Урматтуу Facebook колдонуучулар, мен атым Жунусбеков Торохан. Ушул Кыргызстан боюнча ушу фонддор мыйзамсыз акчалар жоюлсун.
татыктуу мыйзамдын чегинде билим алсын дегендин ошонун орун басары болуп да. Негизи маселе мындай экен да. KICB банктан жеке бир счет ачылат. Жеке счет ачылат да, анан ата-энелерди ошол счетко акчаны которгула, которуп аны квитанциясын алып келип бербей деп туруп кыйнашат экен да. Ал ошол акчаларды алып алып туруп кайсыл жака жумшаганын жөнүндө эч кандай ат жок. Ал жерде эсептер менен миллиондогон акчалар, бирок ошол мектептин дагы кебетеси өтө начар экен. Ушу мамлекеттен келген акчаны дагы ремонтко жумшабайт, ата-энелерден чогулган миллиондорду дагы ремонтко жумшаган эмес. Ошо болгону ушуну айтып жатат да. Эгерде кимдер ким төлөбөсө, толук кандуу мектептикин өзүнчө, класс фондуктун өзүнчө, анда силер балдарыңарды айнектен киргизип чыгарабыз дегенде бергиле деп турду, требования кылып. Ошондой кылып жатты да. Класстык фондтун төлөгөндөрдүкүн мектептикин дагы өзүнчө төлөйсүңөр деп атты да. Эгерде мектептикин төлөбөйсөңөр, анда силерди айнектен кирип чыгат балдарыңар деп ушунтал коркутканга чейин барып жатты да. Бул деген мамлекеттик мектеп, айтып айтканга эч кандай укугу жок. Тем более жаш балдардын көзүнчө андай ушумлениялар кылбаш керек. Мамлекеттин мектеби да чынбы, частный мектеп эмес да. Мамлекеттин мектеби мамлекеттик эме менен, эшик менен кирип чыгат да. Эмне үчүн терезе менен кирип чыгып балдарыбыз окуш керек ошол жердечи. Тем более ата-энелер жананча акчаны төлөп аткандан кийин. Ушу бир школда окутуп эле буякта да гимназия деген барса, гимназияга 3000 сомдон алышат. 3000 сомдон алат да ушул эле 2 эле сабак ашыкча болот, калганы ушундай эле, ушул эле предметтерди өткөрөт, болгону 3000 сом төлөнөт да. Эме жылына ушул балага, бала башына төлөнөт. Ошону да карап беришсе жакшы болот эле. Тазалыкты караса жакшы болот эле. Балдар чаң жутуп, такыр эле болбой калды. Seda söyle bersermi tuz efirdeyiz. Söylüyorsunuz ата-энелер. Анан айыр бул эмесин. Ёлканы айтайын деген кыздар, ай. Самый прекрасный праздник ёлка деп биздин балдар жакшы көрөт. Ар бирине айтат, 2-ден 3-төн игрушка алып келгиле дейт. Ладно, беребиз, балабыз да алып барат. Повесили, разукрасили всё. Анан ёлканын убагында ата-эне ёлкага балдарыма деп подаркасын жасайт, акчасын. Эми ёлкага входко дейт кыздар. 120 сомдон бердилерби? Бул эмне үчүн? Это какой-то беспредел. 120 сом эмне деген акча? А ну-ка канча балабыз бар? Даже чоң кызыбыз 11-дү бүттү мен берем. Тоже входко төлөдү, ай. Эмне үчүн? А ну-ка вот это 3400-кө 120 сомду көбөйткүлө. Кандай деген акча кайка кет. Эси школго кетип, туалетибизге эшик салып койсо, туалетибизди сонун кылып койсо, охрана сонун кылып койсо, жалко деле эмес экен да. Биз көйгөйдү чечели жаман. Неберелерибиз үчүн чыгып атабыз. Мен мисалы үчүн көйгөйбүз. Эми это беспредел. Ёлка, жанагы ёлкага жана клоун менен Дед Морозго эмне 400 эсептесем мындай директор эместер, отчетун берсин. Чыккан эмес эле ушуга чейин. Мен чыркырап 2-не берем. Алардын деле ар бирден 2-ден 3-төн балдары бар ай. Биз айтпасак ким айтат? Бул жерде мугалимдин күнөөсү жок. Айлык менен директор требования директор шылтап атат. Айлык өттө да күнөө жок. Бул жерде только директор. Кысымга алып атат. Директор өзүнө чөтөнө салбайт, айлык өтөкө айлык өткөн мисалы үчүн дегенде счетун ачып койду буга. Счет кимге түшөт? Директорго түшөт. Директор эле алат. Ана кайга кетет? Анан жана келечегин билбеген эмен ошонун акчасын, отчетун берсин. Берсин, уже кондиция келди, кыздар. Билбейм. Мен ушу 2 неберем үчүн ушул жерде турам мен дагы. Балдар үчүн турабыз да ушул жерде. Балдар үчүн, балдарга төлөп аткандан кийин ошол акчанын отчетун сураш үчүн келип турабыз да берди ата-энелер. берди 5-6 сөйлөп. Эже өзүңүз сааныштырып анан сүйлөп берсеңиз. Мен Акматалиева Гүлжанмын. Ушул Баян Антоновканын мектебинде мисалы могу жаңы келген Лира дейт, бирок фамилиясын билбейм да, ушул Лира Сыдыкова деген келгенден бери эле сразу эле гимназия болуп эле шумук болуп кетти да. Мурун деле гимназия экен. Анан бул деген балдарга эми беспредел алып атат да мисалы.
фонд деп 3240 сом төлеп атабыз. Охрана деп 360 сом төлеп атабыз. Эженин тиги актай дептери эме кагаз болуп өткөн ага 200 сом. Жанагы келечек деген эмени вообще эч ким түшүнбөй өткөнбүз. Келечекке 900 сом. Андан тышкары пол жуганга 250 сом. 4950 сом деп бая күнү эжеси доскага жазып берип атат. Менин балам 10 класс окуйт. Эң кичүү балам. боюнча информация мындан арыдагы андан тышкары эки неберем деди Бостон келип окуйт. Бостон мектеби качан бүтөт айнанайын. Бостон мектеп бүтпөй койду. Күнүнө 40 сомдон эки балагачы андан тышкаралардын да жегени бар экен. Бир жалгыз балам иштейт. Алган айлыгы военный болуп иштейт. Алган айлыгы 14.000ге дагы жетпейт. Мисалы менин баламды айтпай эле коеюн, макул 4 баласым. Калган эне аталарга кээбирөөнүкү 5тен окуйт экен, кээбирөөнүкү 3төн окуйт, кээбирөөнүкү 6дан окуйт экен. Ошонун баары эле 4950ден төлөп атса эмне деген болот айнан? Кандай? Алар эмне аябай деген эме же ушундук ошондой зарплата барбы биздин Кыргызстанда? Эч кандай мындай зарплата жок эч жердечи. Отчетун берсин. Эч ким эмеди, ошону отчетун берсин керектичи. Ошону керекти деген баардыгын тек жыл сайын бериш керек. Ошол кагаздын баарын көрүш керек. Жок, көргөзбөйт. Анан эле келип эле эн аталар өзүңөр чогултуп атасыңар дейт. Эн аталар бирөө чогултпайт. Мисалы мугалимдер чогултат. Анан былтыр мен бир эле жөнүндө эле мындай эле эн аталардан уктум. Мугалимдер эгерде ошону акчаны албаса, эме кылбаса, сразу мугалимди мондай бүт баарын тең директор кирит экен дагы, мугалимдер тургузуп коюп, баардыгын тең тургузбай баягы мугалимди ортого чыгарып алып аябай дегенде тилдейт экен. Сен эмне үчүн алган жоксуң? Сен эмне үчүн ошол акчаны алып келбейсиң? Булар сабак бербей эле акчаны айта берет экен, керели кечкене акча. Бул кандай эмне? Башка жерден, мисалы могу Белекте, Сокулук районунда, мисалы тетиги 1-майда, мисалы могу Арчалыда баардыгында тең жок, асыл акча төлөшөт экен. Булар фонд дегенди да билбейт экен. Булар каяктан чыккан акчаны да билбейт экен. Антип эле айыл жерлеринде ушундай окуйт экен. Биздики эмне? Башкачабы? Ошондой эле балдар, ошондой эле билим, ошондой эле эме. Андай кыйын экен директор. Алып келсин китептерди толуктасын. Былтыр менин неберем 4-класс окуганда 190 сомдон 6 китеп сатып алдым. Болгон бир англис, бир орус тил берди. Эмне башка 4-класс болгончо алар каякта китептер, каякта? Бул мугалим, бул директор экен. Эмне үчүн ошо библиотеканы билбейт? Эмне үчүн ошо библиотеканы сурабайт? Канча китеп келип атат? Балдар кандай болуп окуп атат? Тигини муну баарын тең билбейт? Жок. Аны менен иши жок. Акча сатып алгыла. Ал китеп быйылкыга жарабай калат эмиш. Мен бая күнү барып кыйкырып аттым. Дагы 4-класс окуган эле. Авторлор алмашып кетип атпайбы? Авторлор алмашты дейт. Анан тиги алмашты дейт. Ошол китеп менен окуйт дедим. Окуйт ошол. Жылына китеп сатып. Жылына каяктагы китепке? Ошончо канча акча? Кайра жолуна төлөсөк, кайра тиги охранага 360 сом. Мисалы 2600 бала окуйт экен, охранага 360 сом. Макул эми мейли 3360 сомдон төлөп берели айына. Ошону төлөп берели. Жылына 360 сом. Жылына 360-тан төлөсө эле 700 миң сом болот экен. Ошондой акчаны охранага төлөйт экенбиз. Ана жана пол жогон, мени пол жогонго төлөйбүз, охранага төлөйбүз. Актептер ана жана фонд менен келечек деген башкы төлөйбүз. Башкы бүт баары жоюлсун. Же кетсин, же жойсун. Жок, мен билбейм, келечекке жаш деди, былтыр жастым. Мен былтыр биринчи жолу неберемди алып барганда көрдүм, келечек кандай экен. Ошондой гана. Отчетун берсин. Отчетун берсин, директор. Siz akçanın tanıştırıp bir sıra ayıp koysanız. Мен ушул айылдын тургуну болом. Менин эки неберем окуп жүрүшкөндө. Atınız kim? Atınız kim? Атым Фарида. Ушул айылдын тургуну болом. Ушул мектепте менин чалымда окуган. Ушул мектепте менин ушул неберемдин ата энеси окуган. Эми бул бүгүн чыгышыбыздын мен просто мен таң калып атам. Кантип биз ушундайга чыдаш керекпиз. Балдарымдын 2 баласы 3төн балдары барай. Бул эмне деген беспредел болуп кетти. Школда ойлошпойт. Акча, тиге акча, буга акча. Эми бул болбойт. Муну жойбосо ошондуктан мен өзүмдүн требованиям 4 жыл болду, канча жыл директор отчетун берсин, эч кандай жанагыдай эмеси жок, отчетун берсин дагы иши менен жумушун өздөштүрө албайбы, ордун бошотуп кете берсин. Биз ошону требовать этебиз. Башка адамдар келип иштесин. Биз ошону эметебиз. Биз айыл тургуну ошондуктан чогулуп атабыз. Бул жерде
Биздин директор айтат экен, бул айыл өкмөт билет, айыл өкмөт не при чем? Айыл өкмөттүн артынан кыйын болбосун. Бүт өзү директор. Мугалимдер да не при чем. Мугалимдерди да кысым калат экен. Бул только биздин директор. Отчетун берсин дагы и кетсин. Иштей албайт мындай директор. Бизге кереги да жок мындай директор. Акылай Маратова, мен директордун номерин тапканга аракет кылам, бирок азыр менде жок. Урматтуу атенелер, дагы сүйлөөчүлөр барбы? Түз эфирдебиз. Түз эфирге ким сүйлөп берет? Көйгөйлөрүңөрдү айтып Ат жөнүңүз айтқан айтсаңыз суроо сөз бек ат жөндөр ким келет? Антоновка айылынын тургуну Байсейитова Рыскүл. Быйыл ушу китеп берип атат. Ушу китепке 25 сомдон арендаға бересиңер деп атат да. Арендаға бербей эле биз жетпеген китептерди сатып алабыз. Арендаға 25 сомдон бергенде эле бир үйдөн 3 бала окуганда канча сом эсептелип кетип атат. Ошону бекер кылганга аракет кылып чечип беришсин. Мамлекет жагынан чечип беришсин. Тазалык жагынан чечип берсин. Булар деген биз баягы класста чогулуш болгондо, собрание болгондо эле баягы эме болушат да, мугалимдерди кысымга алып койгондагы ошону менен эле тиги ар бир баягы бизде бар да кыргыздын канына сиңип бүткөн. Башы өйдө көтөрүлсө эле ылдыйкыларды башын басып коет дагы унчук албайт, мугалимдер унчук албайт, действительно унчук албайт, айта албайт, бирок ата-энелер сезет аны. Бизди чогултуп бергиле, же отпускнойду бербейм деп чыгат. Буларды коркутуп чынын айтканда. Ошон үчүн бизде чечип беришсин. Эме директорибиз отчетун берсин, бошотуп берсин. Булар да айтышы мүмкүн, директор даярдап, жаңы директор даярдап, ушул элди чогултту деп. Эл өзү чогулду. Элдин ушу ичине батып бүттү. Чогулду, өзүнүн ою менен чогулушту, өзүнүн каалоосу менен чогулду. Каалаган директор келип иштесин. Бул ордун бошотуп берсин. Жеген акчаларын төлөп кайра берсин элге. Оңдосун мектебин. Алган акчаларын кайрып берсин, жөн эле кетип калбайт. Анан китеп жагындагы карасын, тазалыкты карасын, биринчи школду. Биздин школго барганда, мисалы, биз школда окуганда жаңы, жакшы, бийик, жарык стол деп, школ деп барчу элек. Бул болсо караңгы стол, школго киргенде эле болдук бизчи. Балдарыбыз школго баргандай деле чувство болбойт. Биздин школго кирсеңиздер, өзүңүздөр көрөсүздөр, чаң басып турат, чаң басып. Ана bir partада 3 bala okuyup, ministrler karasınız, bir partada 3 bala okuyup, bir klasta 40 bala okuyup, ayılımız çoğuydu, Kudayga şükür, şkoldu bütürüp verirsin. Ben uşunu aytap, uşunu suranayın dedim hele. Kitepler жетишпейт экен дагы, анан сатып алганга мажбур болушат экен. Аз бул жерге Баян Антоновка айыл өкмөтүнөн кишилер келишиптир, азыр бир залга чогулуп бардыгы сүйлөшөбүз деп атышат. Азыр ошо залына кирип, ошол жерден түз эфирди улантабыз. Biraz açanlardı bu ayırmayı süründüm de siz canınız olsana Азыр ошо айыл өкмөттөгүлөр атайын бир залга чогултуп атыптыр, ушул жерден сүйлөшөбүз деп. Азыр биз ошо залга кирип баратабыз.
Бұл аша чоғылған ата-энелер. Мол жерге азыр айыл өкмөттүн кишилери келиши күтүлүп атат. Hazır ayıl hökümetin kişilerin күтүп атабыз, ушулар келсе чогулушу башталат экен. Акылай маратууга аракет кылабыз. Директор ушул жерде дейт, азыр кимис экенин пока биле албай атам. Алло. Алло. Мол жерге азыр прожекторларды коюп атышат. Бир нерселерди көргөзөт окшойт. Саламат бейли. Мектеп директору да, өзгө болған. Бізге сөз эфирге интервью бере аласыз ба? Директор боласыз ба бізге? Азыр бияк өткөнөн берейин. Хорошо. Аягында бар мынакей. Бар. Биз директорун таптык, мол иш-чара бүткөндөн кийин интервью берейин дейт. Salmazlar var.
бери өзүңүздөр белгилүү болгондой жанагы соц тармактарда талкуулар болуп аткандыктан кече дагы бизге кайрылышкан. Ошондуктан бүгүн силердин алдыңарга айыл өкмөттүн жетекчиликтери келип атат. Айыл кеңештин депутаттары жана мектептин жамааты да келип отуруп атат. Анан жана өзүңүздөр талкуулап аткан келечектин дагы жетекчилиги күчөйдү. МБАнын жыйын болуп аткандан кийин жыйындын апаруучусун биринчи шайлап алайлы. Биринчиден ошол кишиге сөз берип, анан баштап алсак, биринчи ирети менен баштап отчетторун угуп алып туруп, анан аягында бул киши айткандай суроо жоопторго ирети менен апара беребиз. Өтө сансыр коесузбу? Мен өзүм айыл өкмөттүн башчысы Баканбаев Русланбек Мамытович. Анда биздин спикерибизди Калыбек Бишимбаевич дейбиз. Саламатсыздар, урматтуу жамаат. Микрофон иштебейт бекен? Өзүнүн иретти шарты болот. Юридикалык жагы болот да. Что мыйзамдуу жагын карайлык. Ошон үчүн ушул мен көрсөтүлгөн мажаратка ошого рахмат. Бирок ошол менен протокол жазганда катчы тааныштык болуп, катчы ким болду? Бузурманкуловун атайын катчы протоколдоштурабыз. Маяка чыгып сүйлөйм дегенде бияка жазыла берилди. Анан кийинки биздин айыл өкмөттүн башчысы Муса Мамыркожоевич айткандай, негизги маселе ошо биздин мектептин негизги базасында бул келечек, атемде түшкөн келечек жөнүндө болот да. Андан башка маселелер болсо дагы кошумча суроолорго жооп берүүгө даярбыз. Бирок мен эскертип коеюн. Военнотор айыл өкмөттүн депутаттар болуп, 2019-жылдын 9 айынын жыйынтыгы менен октябрда жалпы сот өткөрүлдү деген. Бул 2 жылдан бери кылып аткан иштер боюнча, көйгөйлөр боюнча жана 2020-21-жылы аткарылып аткан иштер боюнча. Мэрдин ата-энелерге жана биз мугалимдерге түшүндүрүп, кубандырып койсок болот. Мына өкмөттүн өкүлү келип убадасын берди. Жаңы курулуштагы ВОСТо болуп аткан мектеп ушул жылдын айына чейин бүтүрүп беребиз деп. Анан дагы силер айтып болуп, мына биздин биздеги центрдеги мектеп эмес. Ошол мектептин жанында 1 гектар жер бар, атайын калтырылган. Биз бияка сатылат, бияка сатылат деген депутаттар каршы болуп калтырганбыз. Ошол жерге мектептин жанында өзүнчө бала бакча 350 орунлук садик салып берет деген. Кудай буйрса ошо болот да. А бүгүнкү негизги маселе каралып турган ушу биздин Военнотор гимназиянын астындагы келечек. Кандай деп атат келечек? Общественный. Ошонун жетекчиси бул иштебейин деп жазып эле арыз жазыпты. Түшүндүрүп коеюн да. Анын орун басары экен, ошол жүргүзүп атыптыр. Ана меселеге заранее айтып коеюн. Өзүңөрдүн сунушуңарды берилет, бүгүн да ошону айттык. Ошол келечекти эгер калтыра турган болсок, 15ке мүчөбүз баарын тең кетирип, мына бүгүн өзүңөр сунуш бергиле. Мен айтып атам, 20-30 кылалы. Ошонун ичинде депутаттардан кошколу, мына ата-энелерден кошолуп баарын тең кетирип. Төрагасын өзүңөр шайлагыла, эгер калтыра турган болсокчу. Ана мындай деген сунуш чыгып атат. Ошол фондду жоюп эле салат деген сунуш чыгып атат. Мен бүгүн ошол истеп чечебиз, жалпы чечебиз да ошон үчүн. Жалпы. Анан бир нерсени сурап элем. Баары иштегенде мынакей чыгышын элде болот да, киргизет, сабыр деп турат. Сабырдуулукка чакырып берди. Кандай маселе болбосун, сабырдуулук менен чечсек болот да, баарын теңчи. Көйгөйдү ошо чечкен чогулдук бүгүн. Иймен көйгөйдү ошол маселени чечиш керек. Аны чечмейин кетпейбиз, карабайбыз. Ошол фондтун иштеп жүргөн директору азыр сүйлөп койсун төрагасы. Мына Үмөталиев Орос Асылбек. Үмөталиев Орос деген ошол атайын коомдук фонд ачып, акча чогултуп аткан фонддун директору экен. Саламатсызбы, урматтуу катышуучулар. Берден ошо чогулган маселе боюнча мен бул
о келечектин жетекчиси болом. Эрден ошо суроо боюнча анан кийин канчадан бери ошо WhatsApp'тан жазылып атат вопростор бар экен. Ал боюнча мен кыскача айтып коеюн. Отчеттору бул жыл сайын мектептин ичинде стенд бар, ошо стендте жазылып турат. Келечектин иштери кандай жазылган, эмне жазылган. Жыл сайын октябрда бул отчет берилет. Анткени сентябрь убагында жана берилип турган эмеде жумуштар бар экен, ошо жабылып туруп октябрда негизи берилет, отчет берилет. Жалпы родительский комитеттерден жана 76 класс бар, ошолордун өзүнүн төрагалары бар. Родительский комитеттин төрагалары бар. Ошолор менен чоң жыйын өткөрүлүп туруп, ошол жерден жыйынтык болот да. Ошол жерден отчет берилет, ошол отчет менен кабыл алынат. Баардыгын чогултканга мүмкүнчүлүк болбойт экен. Биздин мектепке 2330 окуучу, ошол ата-эне бар. Алар баардыгын бир жерде чогултуп кыйынчылык жаратылат экен. Ошол себептен биз ошол родительский комитеттин төрагаларын чогултчубуз, ошолор менен акылдашып туруп, алар анан энеталарга баардык маалыматты берчү. Ошол себептен былтыркы жазалган жумуш боюнча отчет эмеде мектепте стендте илип турат баягы. Быйыл могуреки жазалган жумуштар боюнча биздики даярып до конца боло элек, могу айтып атпайм, октябрдын башында, бул сентябрдын аягында, октябрдын башында даяр болду. Ошолор боюнча кайта эле баягы мурунку жылдарда 398 менен бүткөн. Азыр жаңы чай биткенде 2400 студент болуп тур. Так маалымат директор берет. Ошолордун арасынан 100% төлөгөн окуучулардын саны 684 окуучу. 900 мен айтып көйүн анан кийин сүйлөгүлөр. 684 окуучу 900 сомдон төлөдү. 50% освобожденныйлар 428 окуучу төлөдү. 100% освобожденныйлар 491 окуучу болду. Анын арасынан төлөбөй бул валимдер сабак баштаганда кызычуу болуп туруп, бири-бири менен жаман көрүшпөй энеталарга берилген да, энеталар өздөрү чогултуп, энеталар өздөрү ошол камсыз болуп, жана жумуштарды өткөрсүн, ремонт, класстарда ремонт жасалсын, текущий ремонт жасалсын, капитальный ремонт жасалсын. Анан балдарга жана жакшы окуган балдарга ичине стимул болуп туруп, ичинен тыйын бөлүшчү. Ар кандай ушундай мектептин эмелерин алар мартинде кимге так маалымат керек болсо айтып атпайм, октябрдын башында ошо каерде кандай жөнөтүлгөн акчалар бар деген отчетун берилет. Бизде өзүбүздүн бухгалтерибиз бар, райондо счет бар. Ошол счетко напрямую төккөн родительдер бар. Ошол эки менен иш алып барылып атат. Урматтуу туугандар, мындай да Мөйеге эгер кааласаңар независимый аудитор деген бар, туурабы? Ошону чакырып текшерсек болот. Прокуратура деген бар, фин полиция деген бар. Бизде арыз жазылып туруп текшергенди эле, фин полиция прокат текшерди. Мен дагы бир жолу сабырдыкка чакырам. Кимде сүйлөтүп баарыңарга мынакей мазмун шарт беребиз. 100 киши сүйлөсө 100 киши. Эми бул жерде киши сабырдуулук кылсаңар, илгертен мынакей Кыргыз Аязат деген адам токтоп, туурабы? Бекер айтып. Yok, ben söz veririz, harbiden birden veririz. Bağırına söz veririz. Çıktılar, bu yerden protokolda yazarız. Giyim çıkıp söyledi, emne meseleye söylüyor söylüyor. Bağırın yazarız. Sonra protokolun yürüdük yıl güçlü olsun orada. Yürüdük güçlü çoğu kısım etkenmez. İşte bizleri gelecek erken aytkanı olup da. Eğer bu kan işte çoğun bozulsun. Mınaki momle mesele götürür. Sen ne gibi atasınlar? Akçal kaçıp birisi oturur. Oşunda sırayız. Ağaçıyın çılarsınlar. Mınaki şöptük mine. Auditor degen var. Oşon çakıp tutup teşekkürüz. Hiç kanı meselesi yok. Hani oşon seni atkadan bir bölümü aytkansa oyun var. Düşündük. Derler mi? Değil mi? Biri gerçekten oyunu düşündürmek mi? Ya talaklı bölümü düşündürmek oyunu. Ötkedik.
Sürekli olan kamera gösteriyor. Meselede yazılır. Meselede yazılır. Çünkü bu жерде çoğulганының себеби мектепте мыйзамсыз çoğulган акчалар болот. Мектепке түзгөнгө уруксат бериптир мектеп директорлоруна. Ал кандай себептен түзүлдү? Азыр билим берүү министри дагы, зам министри дагы бар айтат, муну 15 жыл мурун ата-энелер түзгөн деп. 15 жыл мурунку окуучулар азыр бул жерде ата-энелер болуп калбадыкпы, туурабы? Себеби дегенде бул мугалимдер катарга мугалимдерге сөз тийбесин. Бул жерде мектеп жетекчилери болуп атат. Мектеп жетекчилери баш мыйзамда жазылган 45-чи беренеге каршы иштеп жатышат. Баш мыйзамда жазылган ар бир Кыргызстандын жараны жалпы билим алуу бул бекер, ар бири укуктуу деп. Кайсы жерде жазылыптыр мектепке акча төлөш керек деген? Эч бир мектепте мыйзамда жазылган эмес. Анан дагы бир нерсе айтып койчу нерсе, бул жерде мугалимдер, директорлор мындай өзүңүздөрдүн жеке пикириңиздерди ичиңизге калтырып туруңуздар. Күлгө түшүндүктөр. Ата-энелер уже 15 жылдан бери чыдап көтөрүп келди, эки мындайга биз жол бербейбиз. Мектеп директорлори азыр өздөрү соцфон сыяктуу кылып бир укуктукка ээ болуп алган. Ата-энелер акча төлөй албайм десе, арыз жазыш керек, иштебеген деп справка алып келиш керек. Директорлорго кандай укукту ким берген? Кайсы мыйзамда жазылыптыр мектеп директору ата-энелер иштебеген жөнүндө справканы чогултсун деген? Ошондой барбы? Анда нерсе жокпу? Анан дагы айтып койчу нерсе, эгерде балага акча төлөй албаса, ошол бала сөзсүз түрдө куугунтукка алынат. Жакшы окуучу жаман баа алып калат. Эмне үчүн айыл жергесинде жакшы окуган окуучулар чыгып атат? Мына бизде азыр кана Сокулук районунда эң мыкты деген мектеп кайсы мектеп экен? Акча жагынан эң мыкты деген биздин Чыңгыз Айтматов мектеби, Баян Антоновка мектеби, Шопоков мектеби. Мына өзүңүздөр эле ойлосоңуздар, айыл өкмөттөр эмне кылдыңыздар мисалы үчүн? Эмне үчүн мектепке неме акча бөлүп бербейсиздер? Мындай караганда мамлекеттик мектептерди каржылаш керек толук түрдө. Ата-энелер эч качан мугалимдерге кошумча айлык чыгарып бербеш керек. Эгерде окуучу кааласа, ата-эне кааласа, кошумча сабакка мугалим менен жекече сүйлөшүп туруп, ошого акча төлөйт. Ал нерсе бар. Бирок мажбурлап сөзсүз түрдө сен 900 сомго келечекке акча төлөйсүң, сен сөзсүз түрдө буга акча төлөйсүң деген нерсе жок. Кана ошо 900 сомдон чыгарган эме туалетиңер оңдолуп кеттиби? Кана гардеробуңар оңдолуп кеттиби? Эч нерсе жокпу? Кагаз жүзүндө отчётту бересиңер. Мына ошол. Ал кагаз деген кагаздагы отчёт, ал жөнү туалетный бумага. Андан эч нерсе болбойт. Токтоп туруңуз. Мен өзүмдү азыр тааныштырам сиздерге. Мен Чыңгыз Айтматов атындагы мектептин ата-энелер жабыркайынан келдим. Атайын. Новоправкадан келдим. Кандай тиешеңиз бар? Сиздер эмне үчүн элдин канын сорушуңуздар керек? Эмне үчүн элдин канын сорушуңуздар керек? Сиздер акча албай кайтып алып кетип жатасыздар. Жок, албайм. Рахматка сүйлөмөйсүң. Бул кыздын айтып атканы чындык бар. Чындык бар. Бирок кандай? Коомду соңку кетип чынын калбаштырганда. Жайга сабыр болсоңуз, сабырдуу болосуз, Ададай кыздар. Кыз келиндер. Биз уже билебизсек, кийинки балдарыбыз апалар ошондой эстепчү. Бул карындашым айтып аткан чындык бар. Бул чындык бар, айтып атканычы. Өтө ашып кетип, катып кетип калган жерибизчи. Бул жерде канча чындык бар экенин байланышып чогулуп отурабыз. Айына 100 сом, бир жылга 900 сом болуш керек. Ошонун чогулганы бир жылга 900 000 сом экен. Ана документальный подтверждение берет. Мисалы, Новополокко 30 миллион экен артисен доказали. Туурабы карындашым? Ал сиз айтканыңызга мен интернетте колдоп атам, анычы. Менечи. Бирок айтып коеюн. Ал үчүн мындай эш керек да, мамлекеттик деңгээлде 100% материал жагынан колдоп, ошо обеспечение кылса, анда фонддун эмне кереги бар? Эмнеге түзүлмөбү фонд? Бул айла кеткен оокат да. Сиз укпай
Слышите, сіз сөйлеп жатқанда ешкім шыққан жоқ та. Мұны мұғалімдер түзеген жоқ. Мысалы, директор есе түзеген жоқ та. Бірақ бұл директор мысалы келгенге шейін, Садықов келгенге шейін түзілген фонд болса, ата-енелер өздері инициация болсын. Мен сіздерге айтып берейін, мен ұлы балам, жоқ, мен 2 балам, 2 мектеп мектебін оқытты. Ұлы балам 94 жыл өткен, осы уақытта 3,5 мың сомнан төлетші. Аныңыз білген, сұрашын емес біз. Бартың айтшы, тияқ кетті, бияқ кетті, сауақ. Еш мәселе көтеріп емес мына кейін айтып қойып. Анан кейін жана сіз көтеріп жатқан мәселе туралы. Ол өте қатты кетіп қалған, өте. Ашоқтың қатты кетіп қалған, жаңағы ақша иштік қылынған емес. Жана мен сізге айтып қойып, қанша жылдан біз жашап отырмыз военнослужащийлер, салыстырып көріңдер. Мындан 3-4 жылдың қандай эле военнослужащийлер мектеп ичиктиши, азыр кандай экенин көрүңүздөр. Görgün açıklar. Soğuktalı vardır. Sağlıklı. Süreç sürüyorlar. Как было сейчас какое состояние? Сравните. Бурун кусунда бурун кусунда сөйтіп бошке атайындар соңында көңіл мына жақында осы әлеуметтік күшігінің башкөлдің образовательный центр аштық. Бұйырса олардың қосылған қалыпты болғанда мектеп бітірді. Мен де сөзімден әйелге санитарлық беріп жатыр. Мына мектептің трасса көше орын үшін оқушылар осымен жүрші қойдық тракторын От имени родителей. Почему она должна быть? Ну, пусть жөнім Көчербаев ханым балқаны. Баян Антоновканың жашоочусун 25 жылдан мен тиешем бар. Тиешелүү адаммын деп айтайын. Урматтуу ата-энелер жана ушул жерде бизди сыйлап келген өкмөт мүчөлөрү. Могу жерде айтып атат, жана отчетто берип атат. Сказканы айтып атат, бизге айтып койду. Чапсага басып чыгып. Мен ошол ойлонуп класска дисциплина деп киргенде 500 сомдон алып аткан өз көзүмөн көрдүм. Бул коррупциялык схема. Ай сайын эмес киргизгенге 500 сомдон алып. С одной. Буну мугалимдер эмес. Взяткада. Директорге тиешелүү вопрос бул. Жооп бериш керек директор. Аны ким алат? Класс жетекчилер алып атат, ата-энелер айтса. Экинчи вопрос. Өзүнүн ишине кыянаттык мамиле менен кылып, ушул нерсени көзөмөлгө албаган директор менен завуч жооп бериңиз. Сиз мен алдым караңыз. Чака менен шифрден акча ошол иштерди алып бара албаса сиз бул жерде 1 мүнөттө иштеген укугуңуз жок. Анткени сиз бул жерде өлүп тура албайсыз. Бетиңизге айтайын. Экинчи, үчүнчү маселем бул. Охраналардын айлыгынан аламчылык менен баюу, акча табуу деген берени бар. Айлыгы охрана 10 000 сом, а чогулткан акчасы эгер бош болуп эсептесек 700 000. Укмуш акча. Калган акча кайда кетти? Бул да сизге такалчы вопрос. Буга сиз жооп бересиз. Угуп турса, үзүп чолбой угуп турса мен дакас айтайын. Угуп турла. Ана могу жерде фонд дейт. Фонд экен. Нолой класстар 200 сомдон фонд дейт. Неге десе кагаз, боор, тряпкабыз жок дейт. Мөңгүрөп калды, аябай школ ушунча жакын болуп калды. Ошол боорлорго чоңуртат экен, ошол кагаздарды, светло кагаздарды. А эмне үчүн алган жоксуңар боор кагаз, тряпкалар десеп, тендер өткөрүп, ушулга чейин эшек такалап жүрдү. Ким башчы ким бул жерде? Ким жооп бере турган? Школ башталганы качан? Эч ким жооп бербейт, көрүнбөйт. Анткени ал тендер деген бул эме декабрдан кийин булар өткөрүп окшойт менин оюм боюнча. Андай директорду бул жерде иштетиш мен мүмкүнчүлүк жок да. Ал жактын кашасы бул жака келип бар дедик, бизге жегиспегиле. О, полкан үйрөнтөбөйсүз го. Жегиспегиле. Сиздин астарга салып бир жерде жашашыңызды мен каалабайм. Мен каалабайм ишине. Анткени Лопаловканын школунун директору астарга салып жашашты. Молодой человек.
Молодой человек, а каким образом фонд класса относится к келечеку с какого бока? Ешқандай бізге натижа бермейді. Алло! Ішкі облыстың туалетінің етін көрінсін. Жирверген столдарын көрінсін. Жырғатып жүрген жері жоқ. Мен 25 жылдан бері Антоновка школ қандай екен білем, мұрын қандай болды, азыр хуже болып қалды. Еш оңырған жері жоқ. Коррупциядан басқа ештеңе болған жоқ. Келечек фондтың бізге керегі жоқ. Ошол жерде иштеген ата-энелер 5 жылда состояние аз жырғап кеткен жері жоқ. Кирип бисмилла деп киргенде отырғыч столдар бар ғой, тақтай жоқ. Алмының бар болды. А içine girbeyle olmuşlar. İçin görbeyle olmuş. Girdik. 150 somdan toldurganга беребиз. Girdim ben ötkөндө. Ötkөндө girdim. Ашканага тамак, ысык тамакка деп жатак салып берип отуруп. Биз тамакты 5 саат окуп балдар. Ачка калбай. Ал тамакты отказ кылыш керек. Синде жазалгас оборудование сыяттыр. Оборудование менен мындай да. Оборудование деген алны жанача сумма акча кеткен жок. Анча сумма кете турган болсо бул школдун крышасын көрсөтүп же сүрөттү мына WhatsApp'тан жөнөтөт атын. Крышаларына суу таккан жерлер турат. Мен эсептеп берейинби? Эсептеп бергенде булардын отчёту бизге сказка. Фамилия жазылмы? Кана канча толуп бишеди. Кана бизге ким изде болуп, кимдер көрүңөр, айтпач көрүңөр бирөөңөр. Ошо деректин отчёту, фондун отчёту. Бардык биз барып сурап бербей жаттык кана. Бардық мен girdim ғой, туралы сіз мен айтып шықтым ғой, дауысымен мен айтып шықтым ғой. Шыпыртқан үшін апарып бердім. Сіз бір тарапты қарауыңыз. Біз барауыз. Телевидение шаққан, барып қарттырауыз. Көрөбүз, қандай иштеген натижасын көрөбүз. Натижасын көріп тұр, ошол жерден дағы да сізге айтып береміз. Қандай? Жанны отчёту, көрсөткөн эмес. Мен барган отчёт кайгер алдаптай болотурган болсо, кошун болгон болсо. Менде бизге бул келечек фонд деген кереги жок. Кереги жок. Бул жерде иштеген силер ата-энеңер, ата-эне, мейсти сыйратуу үчүн. Бирок сиз фондду балдарга кайдыңар караганыңыз үчүн кечирип коюңуз, башымды чаптыңыз деп. Мен сизди мындан башка сыйбайм. Турандар, каршы болсу сөз бересиз. Мындай ат келечекте биз жөө өспөмөйбү. Добушка нечечко. Добушка салабыз. Добушка салып чечко. Мыйзам снесте жауап. Жайлы боп добуш салбаса, жабылы салабызсан, не сор керек. Келечек болсо, жабылы салабызсан. Электр чечектен. Ата-энелер, саламатсыздар. Тынчтыкты сактайды, ой пикирибизди айта алды, кыздарды чыгарып алсын. Сөз угалы. Тартипти сактайлы, угалы. Фонд деген эмне? Фонд деген булар өздөрү түзүп алган культурный кайрчылар. Ал культурный кайрчылар кимге? Мына мектеп, айыл башчыларынан баштап, айыл депутаттары ошону колдоп отурган жана ошону ишке ашырып аткан мектептин директору. Ушундай абалга жеткиргенден кийин моралдык укугу жок мектепте иштегенге. Дагы ортодон ондай сөздөр болот да, силердин тиешеңер жок деп атсыздар. Мен Мамбетова Замира деген болом. Сиз мугалимсизби? Мен ата-энемин. Могу жерде 10 мугалимдер неме сүйлөбөй бирге маданиятты сактап турсаңыздар. Могу жерде айтып атсыңар, баардык ата-энебиз акча бере алган бар, бере албаган бар. Азыркы мезгилде көпчүлүк жаңы коңуштарда ушул жерде Таныштырып коюңуз. азыркы учурда көпчүлүк жерде Жок, айтыңыз, чаты жөнүңүз. Мамбетова Замира, Каяктан келдиңиз? Антоновка. Новопавловка не диши жок. Новопавловка. Урматтуу Антоновканын ата-энелери. Мен сиздерден өтүнүштү. Өтүнөм.
Урматтуу Антоновдун ата-энелери, мен сиздерден өтө сурайын. Могу Павловканын бул Байнатонов айыл өкмөтүндө средний школасында кымыңдайын тиешеси жок. Бул вируска эч кимден жембекте. Это вирус. Биринчиден, экинчиден, ушерде Антоновканын ата-энелери баарына чыгып сүйлөгөнгө биз макулбуз. Только по доказательству. На Павловканын бизи вирустук чыгарып Антоновканын школасы ата-энелери баарына алгыла силер менен бүгүн кечке, эртең кечке жыл бою силерге сүйлөшүп биз даярбыз. Башка жумушубуз жок. Мен айылдык кеңештин депутаты Мусулманкулов Алмазбек Ешенович. Мен акыл билем бар. Урматтуу энаталар. Мен жанагы акчанын көбөйүнө бардыгы чогулуп атышымды. Мен ушундай тиги акчанын көбөйүнө чогулуп атканда, мына мен азыр Жо, эмнеге бешилер бар сен бияқта Антоновка? Айланан ата-эне катары сен өзүңүз болуп. Мен айыл кеңештин депутатымын. Мусулманкулов Алмазбек Ешенович. Сол чогулуп байлап койгула. Бирок силер бияка вирус алып келгенге биз Антоновканын эли, биз ага чыдабайбыз. Эмне болду? Менин ушул тоосундан бери төлөп келатам. Эми тыйым 5 миллион. Төлөбөт 5 миң жок. Ана мен азыр мына колумда калас берди. 5 миң болсо 5 миң болсо доказать. Biz makbuluz. Biz bile işleyemiz. Biz işeydi, biz sizlerle işleyene dayarız. Kimse? Bunlar kim? Товарищи водители, вы пришли сюда на мирное собрание, дайте тишину, чтобы слышать друг друга, если вы хотите услышать. Anam bir yakar yeter. Bunlar çıkırlarlar, sizlerge biz varız, bunlar çeşmedi. Çeşkiriyorsunuz. Çeşkiriyoruz. Şehirde bizimle çeşkir, yemin bunlar. Tatlıkta mektepte topladılar. Yok kalktı. Kalktı. Шыңгыз айтмадық, мектебінде талқаланған мектеп. Boğulmaz yok otasınız, boğulmaz yok otasınız. Uyak, bunlar uyak. Sonun mektep, erkek mi? Siz çürünüz az, Şыңгыз айтмадық. Hazır bana mesele. Siz Turan'ı anlattınız. Siz gördünüz, görmediniz Turan'ı duyuyorsunuz. Siz hazır benim Bunlar ketsin diyorduk. Bunlar değil var, niye bu? Bunlar böyle. Hayır, sen saylagan yoksun. Biz Antonov'tan neyini saylagan? Biz mi? Erkek mi? Samimiyetin var mı? Samimiyetin var mı? Var mı samimiyetin? Bunlar elde uyuşturuyor. El ticaret adamlar Antonov'a gelen işte 5 minut. Mына тишин өтіп чечтен келдік пе? Чечек. Тыныштыққа шақырамыз. Тыныштаныңыздар. Тыныштаныңыздар, ұғыңыздар. Сұраңыз, өтініш, ата-енелер, барыңыздар, тыныштансаңыздар, бұл арақысы үшін қиындықтан бір-біріне жұмыстайсыздар. Ешкімдер ұмытқан жоқ қазір. Чечек келгенде бүйтіп отырып беріңдер. Ата-енелер, тыныштаныңыздар. Аргеніңіздер ойы барды мұндай. Тыныштық. Антоновкан ата-енелер қолдап қойылсын. Sen provokasyonsun. Siz çıkıp oldu bir daha hızlı çıkın. Антоновкан ата-енелер бар. Beni de bölüp yatasınız. Siz
мен конституция бардығына бірде мыйзам бардығына бірде бөлбөмүсүн сен мен сени бөлүп провокация жасап сен сен Антоновканын сүйрөш болса чечим барбы мен берде деген провокация сен кылып атасың кет жактан келип мына жака келип атасың сен ар бир сен ата эне болгондон сен мына жерге келгин өзүң бөлүп алдың беле бул жерди бөлүп алгам кандайча бөлүп алдың ушундайча бөлүп алгам бардыгына бирдей кай жерге баткенге барсам да мен сүйлөйм бар сүйлөшө баткениңе берге басса да сүйлөйм бар сүйлө антоновка сүйлөбөйсүң бөлбө сүйлөй албайсың сен провокация кылганда провокация сен кылып атасың милицияга бөлбө милиция сен милиция сен алып келип мен алып кетпейм адамдарды бөлбө барбы ата энеси менен антоновкада пожалуйста сен байкайсыз кайсы айлыкмын Антоновкадан келсеңер кереги жок биз өз личностный проблеманы чогабыз байка сен үйгө келсең мен айма келсем сен маселесин чечип атабыз фонд деген бардыгына бирдей турсун Берді азыр айыл өкмөт Баян Антоновка айыл өкмөтүнүн депутаты өзүн өтө агрессивный алып жүрүп атат. Отурлачы отурлар Айыл өкмөтүнүн депутатынын ата-энелер арабызда провокациядагы кишилер болуп жатат да мэрден Антоновканын эч кандай иши жок. Биз Антондун маселесин чечкени келдикпи, Антоновка маселесин чечели. Фондду жоюу үчүн должностьу чечип койгон мени бирибизге кылышпай. Биз ана Антоновка местный жигиттерибиз деп жол өткөзүш болдурачы. Ата-энелер Бол депутат адамдарды өз өзүнчө бөлүп не умеете разговаривать, нечего драться. А ты, дорогая моя, встала и пошла вон отсюда. Ясно? Проблема мектепке чогулган фонддогу акчаларды жоюу. Сен кайсы? Билетин что ателес? Алыс болуш. Алыс не калсыңар жатат. Сен алдың сакалды таңыңдан мурун Кудай алдында. Кудай атса барып билбес. Мыйзамды Фонд
olsun diye. Şimdi mizamcılığa... Жақсы болса қашу. Sen emne gel. Kimsin zaten eski? Emne ol. Sen emne ol. Ата-аналар Türk'ten anlatıyor. 5 minutта kime duran nefse olmayın. Birbirinizle zarikatça duruşuyorlar. Hurmatlı ata-aналар. Boş yaka. 5 minut. Her bir nizam boyunca gölgelerine dayar mı? Sen nizamsız kedin derdi. Sen nizamsız süresin derdi. Şöyle de var. Oturursa oturmayın kaç olmuşsun atmayın. Oturun. Bit geçsin. Ursam en var benim. Bir sokak yok yapın. Hurmatlı olanlar. Bugün Bayan Altanov ailin çoğulmuş olup atıp başka ailden gelgenler bir zaman çıkıp gitmiyorlar. Sağolun. Çıkartma bankta. Ata-aналар işte Türk'ten anlatıyor 5 minutta. Oşul, ata-aналар emniyet etçesi oşun böyle olur demiş. Айылдык кеңештин депутатымын деген киши эмнегедир өзүн аябай агрессивдүү алып жүрүп атат. Бул деле бир нерседен кабар берсе керек. Biri de meselenin adını doğuşka koyalım. Doğuşka koyalım. Oşanın protokolunu biz bana yazarız. Bir yerde doğmuştuk elektronda Antonov'dan yaşaş olan benim bitki var. Mesela koyun. Antonov'dan yaşaş olan bitki var. Biz birimiz tanıyoruz. Sonra biz doğuşturmaktan o şehirde kalır. Şöyle komisya var. Buna ki 3 kişiye sonuç verdiler. Şöyle komisya. İçet sınavında. Şöyle komisya sonuç verdiler. Kim gitsin şöyle komisya. Sonuç veriyor atanlar. Özgür içine. Antonov kalkta. Şöyle komisya. Gel. Kim gidiyor? Turanlar, geçip oğlu mümkün şaşkınlar çocuğun biri suçu yok. 2000'de hayatını bir yerden bir 150 şovuk konuluk var, keçip koyuyor ki. Böyle boşuna suçu yok, anne bilsinler. Ben öyle olan doğuştu, o sokuyor ki. Buralardan oturmamız bu kalak ki. 2000 hayatının tanrım yerden 100 kişi şovu çeşkenler olan gelirse, ama biz deputatlar, aile hükümet biz güler olup bakıyoruz. Ama kalan erten 1900 hatırına geçen ne değişmiş? Hadi kaçma. Neden götürüyorsun sorularımız? Fonttu joyusun dese ateneler karşı çıkıyor. Böyle font gerekiyor. Yekilmişsin tam 100 kişi bebe verir. Hurmatlardan bunday deyim. Font joyusu sayın, joyunu kandan etkili oldu. Men de sen okşan atene men de berem olsa font koşu. Просто bizim mektepte adam öte көп okutular. Köpsünden olmadı, köpsüdençe. Canı mektepte bütün versin oşonu. Oşonu 36-38 adamlı muğalim. Sıra bütün uzbeti de abuzunuz varça iş koyuyla azapça. Biz oşonu sırayın. Buna oşon ballar girip çıkandı. Oşo font bakçasымен ремонт oldu da anca mınca oldu da. Просто oşonu bunda көп kopumuzdan da işte azrak kılsın diye bir. Bol oytmay. Jetmedi 40 kalın bir yemek 3 sene okuyacak. Oşun bütün personelden. Men de seni oşona berip adam menlerine. Berip kalgan yok mu? Ortada жүрген yok mu? Burası kara жаңы mektepte bütün personel çalışıyor. Böylesi muhabbetler 2'sinden 3'ünden 6'da getiriyor. 5. klasın balları hazır. Oşun bütün personel. Turanlar, bir yerden sevdiğim insanın ekranında bir formasyon soruşturdum. Eski kıyıda verdiğiniz yok. Vermeye de beni yarattınız sizden beri için. Direktör atacak veremiyor.
Бұл басқа істейді. Жо, негізі сіз қақсыз бізі мақұл. Елден ақпен шешпей ме? Аны деген Неге ол басқа төлейді? Жо, негізі айлық тарауынан қанша бөлесіз? Шынында қанша? Мысалы 2018 жылы қанша бөлді? 2018 жылы 724 мың. Андан сырттағы әрбір баладан коридор, сөзінде көрініштерін жасап атамыз. Жоқ, жаза алмайды екен бұл. Азыр банкесі болды да? Қайсы емнелер жасалды? Класстар, ошол есебінен жасалды. Жаңағы келечек төрағасы айтып кетті, ошолго 70 жылға 5 класс есебінен ошонун баарына толук кабар беребиз. Бүт баарын чогултууга аракет кылабыз. Берке батпасам көрөбүз ошончу. Бүгүнкү бөлөктөргө катчылыктын чогултса суранам сизден. Бүгүнкү маселе карабай болот. Азыр мына 60 киши кол көтөрүп жарак. Ошентип провокация кылып нары бери кылышты дагы азыр. Ушкан жоктун булар менен. Эми бу жерде бизде Военотовка айыл өкмөтүндөгү средний школа, Военотовка школа. Ошол школдун проблемасын чечели деп келди бу жерде. А бу жерде Сиз биякта ушул жердин жашоочу, мен ушул жерде төрөлгөм, ушул жерден туулуп чоңойгом, ушул жакта окугам, ушул жакта жашайм, ушул жакта мектеп кеңешинин депутатымын. ат жөнүңүз? Алмазбек Бузмакулов, Алмазбек. Анан бир айтып атасыз да, бул жакта мен билем депчи. Мен билем деп айткан жок, мен айттым. Биякта ким, кайсы ата-эне ким экенин мен билем. Новопавловкадан келген, вирусту бияка алып келген. Ал өзлөрүнүн Чыңгыз Айтматов орто мектебинде каалаганын кимисин шайлап, кимисин кандай кылат алар өзү билсин. Эмне болду Биякта. Эмне болгон вирус? Билбейсиңер эмне болду вирус экен. Мына жаңы эле Чыңгыз Айтматов атындагы мектеп азыр эмне болуп атат? Данный момент эмне болуп атат? Тети Министерство образования барып атышат. А бу жерде андай ажиотаж жок да. Жок, негизи сиз каршысызбы же макулсузбу? Эмнеге? Мектеп фондуна акча чогулткан. Мен мектеп фондуна акча чогулткан, мен каршымын. Категорически каршымын. Бирок ошол эле маалда кайра эртеси ошол мектепти 6 айдан келип көргүлө эмне деген состоянияга келди ушул мектеп. Айткылачы. Мен ушул мектеп окуп, ушул мектепти билип, ушул жакта мектепте 4 балам окуган үчүн, окуп бүткөн үчүн айтып атам. Бул мектеп көчөнүн кандай состоянияда, бүгүн кандай состоянияда? Эмне үчүн мамлекеттен бөлүнгөн акчага ремонт кылышпайт? Садаган кетейин. Мамлекеттен 800 окуучуга акча бөлүнөт экен. 800 окуучуга. А данный момент бу жерде канча окуучу окуп атат? Силер барып көрдүңөрбү? Жүргүлөчү азыр мына камераны алалы, чогуу баралы, эч ким иш чачырабайт. Мектепке 45тен, бир класста 45тен. Аякта адам отуруп сабак окуган эмес, дышать эте албайт, мындай нормально бир мындай дем ала албайт. Жүргүлө чогуу баралы. Мына силер ушул СМИ чогуу ошол жака баралы. Действительно, ошондой экен, же 800 бала окуйт бекен, же 3200 бала окуйт бекен көрүп келет. Макулсуңарбы? Макулбуз, барып. Жүргүлө баралы. Мына как раз сабак убактысы. Сабак маалы. Баралы ошого. Мына ушул эмен элдин көйгөйсүнө ошол жака жеткиргиле. 4 ай алдын көйгөйүн чечем деп ойлобогула. Булар жанагы Новопавловкадан эми өзүңөр деле ойлогулачы. Сенин кошунаң, сен үйүңө келип, сенин проблемаңды чечип береби? Сенин кошунаң. Сен үйүңө келип, аялың мамлекеттики да. Мамлекеттики болгондо башка Казакстан мамлекети келип биздин Кыргызстан мамлекетин чечип берип атабы? Казак менен Кыргыздын айырмасы болуш керек да. Болбош керек? Болуш керек да. Анан Новопавловка айыл өкмөтү менен Военотовка айыл өкмөтүнүн айырмасы барбы? Бар. Себеби кандайча? Кандайча? Жок, кандайча? Жок, сен мага суроо бериң, мен сага суроо берейин. Кандай, эмне айырмасы бар? Бул мамлекеттики да. Закон бара берди. Ана жок, Новопавловканын эли келип Антоновкада жашап, ушул жактан справка ала аласың сен? Сен ала аласың ушул жактан справка? Новопавловкада жашап туруп сен Военотовкадан справка ала аласың? Антоновка менен Новопавловканын мыйзамдары эки бөлөкпү? Эки бөлөк. Ооба, алар өзүнүн
жителіне, өзінің жашоочусуна справка берет. Вайнантоновка айыл өкмөтү, Новопавловка айыл өкмөтү жашоочусуна справка бере албайт. Демек, Кыргыз Республикасынын мыйзамы ар кандай десек болот экен. Кыргыз Республикасынын мыйзамы ар кандай эмес. Кыргыз Республикасынын мыйзамы бирдей. Баардык ар бир сага дагы мага да бирдей. Бирок мыйзамда айтылган кайсыл жерде ким каерде туулуп өскөн, каерде прописан, ошол гана жер, ошонун жашоосу требовать эте алат. Мыйзамда ошол мектепке фондко акча чогултуу деген бар. Жок. Анда маселе жок экен. Маселе жок болсо, анда эмнеге Новопавловканын мектебинин жашоочулары ата-энелер бияк келип диктовать этиш керек. Ошол жерде маселе барбы? Анда ата-энелерди куруп поддержка кылган да байке. Айланай. Эмнеге поддержка керек? Эмнеге бердемне? Силер биз тилине атабыз. Жеп атабыз. Эмне ол жете албайт? Жеп ичкен үчүн кийин жеп атат. Сен качан мен жетип мен тогуздум. Элементарно байке айтып мактаныңыздар жолдун брусчаткасын айтып. Азыркы бар состояниесин көрүңүздөрчү. Брусчатка жолдун эки чети талкаланып жатат. Эмне ким талкалап? Каждый брусчатка карапайым элдин калгынан акчасы алынган брусчатка. Эмне контролдойсуздар ошону? Биз контролдоп атабыз. Жок, бүткөн жок до сих пор. Бүттү, эми анын өзүнүн сурогу бар да. Жок, сурогу бар да. Сурогу бар анын. Ар бир нерсе сурогу бар. Жооп бериңиз. Ар бир нерсе мен жооп берем. Мен макулмун. Жүргүлө. Мектепке баралы. Шу баарыңа турганда мектепке баралы. Бир кишинин артынан ээрчип келбей, мектепке баралы да канча бала окуп атканын көрөлү. Жанагы 800 баланын ордуна канча бала окуп атат? 800 балага берилген тиги боор менен тряпка жетеби ошого? Жанагы салынган линолеум 800 бала басат керекпи же 3200 бала басат керекпи? Жүргүлө көрөлү. Азыр баралы. Макулсуңарбы? значит чогултуш керек экен да. Эмнени? Мен фондду чогултуп эмне односторонний болуп атасың? Фондду чогултпа. Эчтеке кылба. Просто азыр барып көрөлү. Вайнантовка мектебинде канча окуучу бар? Положено 800 окуучулардан 3200 окуучу окуп атат деп атам бери. Жанагы ички миграциянын эсебинен. Жүргүлө баралы. Жүргүлө баралы. Жүргүлө баралы. Жүр эче басыңар мени. Күдөтүңөр жетеби? Жүргүлө. Байке отурсаңыз азыр. Азыр байкеде кошулуңуз. Ошондо бул байке ким айыл деп атат? Мен макул айланайын, ошол акчаны чогултпагыла. Эч ким чогултпасын акчаны. Мен каршымын акча чогултканга. Менин да балам окуйт, эң кичүү кызым ошол окуйт. Мен ошо баарына тең бир гана күйүп аткан жерим эмне үчүн башка айыл өкмөттөн келип алып, биздин Вайнантовка айыл өкмөтүнө фрегат чечет. Биекти проблемасы ошо чечебиз. Айланай. Бөлбөңүз. Мен элди бөлгөн жокмун. Мен элди бөлгөн жокмун. Жанагы силер кылган бир райондо ошак бар, район кылып алган. Макулбу? Жанагы райондо албайт. Район бардык Кыргызстан бирдей. Бөлбө. Жан баш. Элди бөлбө. Жүргүлө кет мектепке. Жүргүлө мектепке. Сиз депутатсыз, Ооба. Жүргүлө мектепке. Аты жөнүңүзгө? Бузулманкулов Алмазбек Жекшенович. Алмазбек байке. Ата-энелер жанагы чогулткан Мектепке ошо айыл кеңешинин Мен биз көчөгүнү ушул маселе боюнча көчөгүнү кечтен баштап ишин башталгандан баштап биз ошол мектептин жамааты менен эл менен ата-энелер анча-мынча ата-эне менен чогулуп бүт сүйлөштүк. Кандай болуп аткан, эмне болуп аткан? Ошол жанагы силер айтып аткан 3000 киши чогултпайт экен. Жанагынча миллион акча түшпөйт экен. Ошол жерде по списочна ана квитанция бар экен. Ошол жерде бир 700 кишинин тегерегинде акча чогулат экен, силер айткан акча 3000ден бар экен, 3,5 миңден бар экен, лицей башка чогултат экен, андан көбүрөөк чогулат экен. Биз дагы биринчи ойлогонбуз. Действительно жанагы 3000 киши чогултканда 4 миллион 3 миллиондон ашык акча чогулуп берет экен. Биз ошончо акча действительно ошондо болот атса, жок андай эмес экен. Мына өзүлөр бүт бар списокто бар экен. Кайсы класста канча киши бала чогулат. А жерде эч ким приоритет этпейбиз дейт. Акчанын баары квитанцияны ошол жерде подписчик совет, а жерде мугалим акча чогултпайт экен. Ата-энелер өзүлөрү чогултат экен. Өзүлөрү жазыптыр. Эми муну жашырган эмне? Бул биздин өкмөттүн чөнтөгүнүн тешигинен. Чөнтөктө акча жок өкмөттө, өзүңөр билесиңер. Мына ушул мектепке ата-энелер чогултпаса, бул мектеп эртең эмне болот? Сарай болот. Өзүңөрдөр ушул мектептен окуп чоңой болуп барып, туурабы? Биздин убакта союздун убакыт анда мектепке акча чогултчу эмес. Бирөө бир тиен акча берчү эмес. Баягы өзүң бир подарок алып барсаң, мугалимдерге алып барып берсиң, а мектеп деген жок болчу. Даже мектеп фонд жок болчу. Азыр данный момент ошо мектеп фонду жок, мектеп существовать эте албайт экен. Мына мен ушу карапайым элдин арасынан чыккан депутат катары мен силерге айтып коеюн, айланайындар. Мен ушул жерге келгенче мен дагы силерге окшоп бир көп нерсени түшүнбөй өкүлмөн. Бирок мен ушул жерге келип иштеп, ошол мектептин көйгөйүн, ушул айылдын көйгөйүн түшүнгөндөн кийин мен дагы ушул элдин алдына чыгып ошо кыскасы баягы ата-энелер чогултулган, ата-энелер чогултуп берген акча максаттуу түрдө колдонулуп атат, эч ким данный момент биз текшергенде максаттуу түрдө колдонулат. Данный момент.
жанагы 3000 киши чогултпайт экен. Где-то бир көчөгүн бизге берген отчет боюнча 800 киши, 900 киши экен. Алардын баары квитанционно, Битбанк квитанциясы бар экен. И по фамилия бар экен. Эмнени? Жок, бул эмени мен орусча депутат айыл депутат. Мектептин отчетундагы менин атым Байсейитова Рыскүл Сырдыбаевна, ушул Антоновканын тургуну болом. Отчетту жалпы жонунан туура эмес беришти. Бул жерде деген окуучуну да туура эмес берип атат. Сиздер өзүңүздөр текшериңиздер булардычы. Багы тиги карганын көзүн чукпайт болуп атат да бул жердечи. Мына азыр мына буяктан карапайым эле сүйлөбөйт да, биздики билесиздер. Сүйлөбөйт буларчы. Калп эле дуу боло берет, сүйлөбөйт. Негизи жалпы жонунан туура эмес. Акчалардын баары туура эмес кетип атат. Школдун кебетеси оңдолбой эле 4 жыл сонун жаман болчу, азыр сонун болбой эле. 4 бир партада 4 класс, 4 окуучу отурат. Жалпы 4 смена бар. Сиздерде окудуңуз да беле ушундай болуп, бир класста 40 бала бар. Кайсы билимди алышат бул балдарыбыз. Карапайым эл жөн эле сонун деп атат. Сонун эмес, сонун чыккан жок. Карапайым эл. Шарты жок. Мектепке сиз өз чөнтөгүңүздөн канча сом бересиз, айынабы, жылынабы? Жылына беребиз. Менин 2-3 балам окуучу, бир балам бүтүп кетти. Азыр болсо дагы экөө бирөөнү эле ага кирди. Бир балам 6-класста окуйт. Канча сомдон бересиз? Жылынабы, айынабы? Жылына 900 сом. Эмеге фондуга, келечек фондуна төлөйт. 340 сом. Эмеге охранага, уборщицага дагы балдар өзү жууп берип, биз ата-энелер чогултуп жууп берип жүрдүк. Уборщицага да акча бересиздер бирок. Уборщицага да Жылына 300, охранага 400. Бияка келип алып азыр мына элдин Булар директорду алганы келип тур. Сиз уже алып койдуңарбы? Жараткан. Жок, эме полиция келсин, анда арыз жазасың, анан кетет ошондой. Молодцы. Директор уже кетет деп чечимге алып койгон тугу. Сиздер депутаттар коргоп аткандан кийин болду. Ой, айланай, мен ам коргом, даже знаете, я не знаю. Знаете, не знаю. Жок, эми 3 жылдан бери келечекке чогултуп атпайлы. Мен дагы айтам, сен келбе бияка. Сен дагы айтам, мен сени келтирбейм. Антоновкага мектепке сени вообще келтирбейм. Келтирбейм мен сени. Сынакка кайбир депутатсыз. Антоновка келбегенде Антоновка менчиктештирип алсын, сен менчигиң беле. Жоқ, неме эмоцияға алмағыла, зачем? Депутат деген елдің қолында. Ел көрдісі, депутат деген Ошоларда бул жака Баян Антоновканын ата-энелери бизди чакырды. Биз өзүбүз жалгыз келген жокпуз. Бир топ ата-энелер менен келдик. Ар кайсы мектептердин ата-энелеринин өкүлдөрү. Азыр эми бул жерде ызы эмнеден чыкты? Бул жергиликтүү айлык депутаттар менен мектеп жетекчилери биригип сүйлөшүп алгандагы ата-энелерге каршы чыгып атат. Силер сөзсүз түрдө төлөшүңөр керек депчи. Бул мыйзамда жазылган эмес. Ошондуктан азыр карапайым жөнөкөй элди булар баштарын айлантырып акчасын алыш керек болуп атат да. Ошол мааниде азыр депутаттарды азыр жергиликтүү депутаттын эмесин көрдүңүздөр, кандай оозунан ак ит кирип кара ит чыкты. Ата-энелер менен ишиңер болбосун, силер бузбагыла, булар акчаны төлөй берет деген мааниде чыкты да. Эмне үчүн карапайым эл акчаны төлөй бериш керек? Бул ушундай суроо пайда болот да. Эмне үчүн? Кайсы мыйзамда жазылган мектепке сөзсүз түрдө ата-эне акча төлөсүн деген. 45-беренеге мектеп жетекчилери жана Баян Антоновканын жергиликтүү айлык депутатына каршы чыгып жатат. Буга мыйзамдын негизинде бир жаза колдонуш керек. Негизи ата-энелердин ушул баягы мажбурлуу түрдө чогулткан, акча чогулткан деген чынбы? Бул 100%. Себеби дегенде, мына быйыл азыр эле ата-энелер айтып атат, 1-класска балаларын кабыл үчүн жөн эле документ алыш үчүн 500 сом бересиң деп. Документти берип атасың, ага 500 сом төлөйсүң. Эгерде ошол 500 сомду бербесең, анда балаңды кабыл албайт. Андан кийин дагы келечек фонд деген бар, жана башка нерселер бар. Гимназия класстары деп ачылган, ошо менен жылына 5 миң тегере берет. Силерди провокатор болду. Провокатор дегенде азыр биз республика боюнча ата-энелер чогулуп өзүнчө уюм түздүк. Мектептеги мыйзамсыз акчаларга чек коюу деген боюнча.
ошондуктан бул мектептин жетекчилерине жана айыл өкмөттүн жетекчилери айылдык депутаттарга жакпай калды окшойт, акча чогултулбасын деген. Булар өздөрүнүн ачык жүзүн көргөзүп койду. Булар сөзсүз түрдө дойлап отурушат. Ошон үчүн булар чыгып Ошо мен комментарий берип кетейинчи. Assalomu alaykum, hurmatli Кыргызстандыктар. Мен атым Жунусбеков Төрехан. Биз болсо мына Чынара ЖК Жунусбек Төрехан. Республикалык ата-энелердин уюмун түзгөнбүз. Именно мыйзамсыз чогултулган акчалар боюнча. Азыр баардык мектептер менен байланыштар түзүлүп жатат. Баардык мектептер менен сүйлөшүп жатабыз. Ошол бул жердин ата-энелери суранып, биздин республикалык ата-энелер коомунун мүчөлөрү чакырышкан бул жердеги. Бүгүн ушундай бир жыйын болот. Келип туруп өзүбүз катышып, ата-энелер бир болот. Анан кийин жыйын мыйзам чегинде башталгандан кийин, бул жердеги айыл өкмөтүнүн депутаттары, айыл өкмөт башчылары келип туруп, чычалап кетип, провокацияга алдырып, мыйзамсыз чакырыктарды баштады. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мына бир депутаттын деп ордунан туруп келип туруп, баардыгын жакалап ортого туруп алып кыркырып атты. Айыл өкмөттөр ага көз чумчат. Мен айтып атам, эмне үчүн бул провокацияга алдырып, элдерди ары бери жулкуп жатат. Бул биринчи, экинчиден эң негизгиси бөлүп жатат. Мен ушул жерден генеральный прокурорго, депутаттарга жана президент Сооронбай Жээнбековго ачык түрдө кайрылып кетейин. Эмне үчүн айылдын депутаттары, айыл өкмөттөр адамдарды бөлүп жатат. Бул воендантовкага келбегиле, кирбегиле өзүбүз чечебиз. Бул андай болбойт. Биз Кыргызстандын мыйзамдары баардыгына бирдей болот. Кыргызстандын укуктары, мисалы министрликте баардыгы бирдей. Анткени 300 миң сом чогулат экен. Мына эки техничканын алган айлыгы 65 миң сом акча болот экен. Жылга. Калган 240 миң кайда кетти? Жок, биз азыр болсо келечек айтып атат, тряпкасын алып беребиз, полун алып беребиз, дегенизин алып беребиз дейт. Келечек мен иш кылат десем, балдарды циркке алып барганда жол кересин төлөйт, билетин төлөйт. Анын баары мен 3700 сом берем. 4700 сом берем мен. Кызым 2-нчи класста окуйт. Мына силердин мен 4700 сом берем. Эмнеге деп сурасам, мына ошо келечек дейт. Эми баягы ошол мектептин эмеси болгондон кийин алар өзүлөрү кол коюп берсиңер баарыңар деп. Жок, энди баарыбызды тирөмүтөп атсаны кой берет. Дейнек деген мектептин эмеси. Баласына кызарсын, биринчи айлыгына келгенде 500 сом алды. Адан кийинки мен ошон үчүн айтып атпаймын, мына силер менен Антоновканын мектебинин ата-энелери менен силер менен сүйлөшкөнгө мен 21 депутат, айыл өкмөт бүт барыбыз. Күнү мына силер менен действительно могу көйлөйдү, директор школасы менен ар бир мугалим класс жетесине чейин сүйлөшкөнгө дарбыз. Биз эми былтыр туалетте айттык да. Былтыр мына ата-энелер комитетинен эмелер азыр эми барабы? ата-эне комитетинен чакырат эмеге. Даярсыңарбы? Туалеткечи. Анан чукуп коебуз дейт. Неге мындай? Былтыр болсо бир бала түшүп кетти бир жерден. Ушул туалетте школдо. Биринчи класста мынакей. Аны каралган эмес, аны ата-энеси ал жөнүндө көчөгүндө биз дагы ушу экстерн калгандык айыл туалетке түшүп кетти мындай. Биринчи класстагы кыз биздин кабинетте окуйт. Могу военландырылганда биринчи класстагы кыз мына түшүп кетиптир могу жерде. Туалеттин жаңыртыкта деп го. Жок, мынакей азыр жүргүн барып көрсөтөйүк туалет. База албайсың, көзүң атышат туалеттенчи. Жанагы акча бөлүндү деп айтып, мен жаңыртыктын общий мектепте ошо ремонт. Питанияны акчасын ай сайын 150 сомдон деген да. Азыр период 4 айдыкын бергиле деп атат. 150 айына. Айына 150 сомдон 4 айдыкын период бергиле деп биз эме деп атат, требовать деп атат. Ошо эме кылып атат. Туалети болсо ачча база албайсың, а бул жок. Алардын артынан кирип көрөлү. Милиция кызматкерлери азыр бул жака залга киришти. İçinde собрание кайрыле уланып атыптыр. Милиция кызматкерлери ошол жерде бир аз тартипти карап турушат экен.
Бул жерде жыйын азырынча бүтчүдөй эмес, эки тарап болуп кайым айтышуулар күчөп кетти. Биз азыр башка мектепте дагы бир чыр болуп аткандыгы жөнүндө бизге кабар келип түшкөндүгүнө байланыштуу. Биз азыр Маловодный айылына кетип атабыз. Ошол жактагы мектептеги чыр боюнча түз эфирге чыгабыз.